Биз биринчи жолу электронный микроскоптон бул эмне дегенде биз чүчүккө окшош экен дегенде профессор айтты. Сизде эгерде жоон ичеги татынакай болуп ореке сүрөттө көрүнгөндөй болуп 1,5 метр болуп ар бир сектору монтип кысып жогоруп кайра сургон функциясы ордуна келсе, анда биздин ичегибизде жоон ичегиде чирүү процесси болмогон экен. Самандын эң кичирейип кеткенине бөлүнөт. Урматтуу менин окурмандарым, сиздер Аврора санаториясынын ардактуу врачы деген медалдын ээси, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, гастроэнтеролог, эндокринолог, физиотерапевт высшей категории терапевт Алмагүл Амантуровна менен дагы жолугушуп жатабыз. Бүгүн мурунку берүүдө мен бул проект боюнча баштаган ишимдин аты билимдүү пациенткана, билимдүү доктор өкө бул ооруларды айыктыра алат деген чет өлкөдөгү, өнүккөн өлкөлөрдөгү эң сонун болуп иштеп аткан проектти биринчилерден болуп Аврора санаториясында мына ушул Алмагүл Амантуровна киргиздим эле. Мурунку берүүлөрдө мына жировой гепатоз жөнүндө, ашказан, гастрит оорулары, дис бузулуу жана дискинезия, желчевыводящих протоковдо өтө алып түшкөн протоктордун оорулары боюнча жана панкреатит оорулары боюнча, гастрит, язвенная болезнь жана 12 эл ичегинин оорулары жөнүндө берүүмдү көрдүңүздөр. Мен ушул берүүлөрүм менен сиздерден келген комментарийлерди, сиздерден келген каалоолорду жана мага болгон жылуу сөзүңүздөр мени абдан кубандырып кетти. Мен дагы кубанып, ушунчалык сиздерге чоң рахматымды айткым келет. Эми мен азыр бүгүн ошол проектти андан ары жылдырып, эми 12 эл ичеден кийинки ичке ичеги, андан кийин жоон ичегинин оорусу жөнүндө, кандай организмге зыян келтирилери жөнүндө жана аны кантип айыктыруу жөнүндөгү бүгүн темабыз жоон ичеги жөнүндө болмок. Мына биз мурдаңкы лекцияларымды кайталап өйдө жактан YouTube'тан окусаңыздар буга чейинки дарттарды билесиздер. Эми жоон ичеги деген кандай орган? Жоон ичегинин бул өзү мына 12 эл ичегиден кийин ичке ичеги кетет дегем. Ичке ичегинин узундугу 6 метр дегем. Бул жерден керектүү заттар канга ийирип, уяктан келген өт, уйку безден келген ферменттер жана ашказандан келген кислоталар менен ийирип, дапдаяр болгон тамак 6 метр ичке ичеги аркылуу жоон ичеге келип кошулат. Ушул 6 метр ичке ичегинин бетиндеги баягы керектүү заттарды соруп алган түтүктөр аркылуу бүт керектүү заттар ийирип боорго кетерин, андан ары боор ал заттарды кандай заттарга бөлүп организм эмне менен жашап атканын түшүндүрүп бергенмин. Бүгүн болсо мына жоон ичеги, ичке ичеги узундугу 6 метр деген мына ошондон сорулуп бүтүп келген тамак мына жоон ичегиге келет. Оң колуңарды астыңкы жагына койсоңуздар, мына жерге койсоңор, мына могу жерден ары карай жоон ичеги деген орган башталат. Жоон ичегинин узундугу 2,5 метр. Мына бул жоон ичеги кандай секторлордон турат? Мына бир нече кылымдар мурда, тетиги 3-чү, 4-чү, 5-чи кылымдарда адам тике тура элек кезинде жоон ичегинин узундугу 2,5-3 метрге чейин кетчү экен. Жана бул жоон ичегинин секторлору мондай чоң-чоң, мына могурикиндей жаныбарларыкындай чоң-чоң секторлордон турчу экен. Кылымдан кылымга адам баласы өйдө туруп, адамдын тамагын жей баштаганда жоон ичегидеги өт алып келген түтүктөр, буларды сиздер мурунку берген билдирүүлөрүмдөн билесиздер. Уйку безден келген ферменттер, мына ашказандан келген кислоталар менен ээре албай, дардайып, көп, ачып, кычып, могуреки жоон ичегинин секторлору абдан мондай чоңоюп, ачылып, баягы жерди түрткөндө, мына өт түтүгү кысылып калгандан өт баштыгы жарылып, боордо жана буларда көп чоң катастрофалар болуп, адамдардын өмүрү өтө кыска боло баштаган. Ошол кылымдан кылымга жоон ичеги, могу боордун астындагы өт баштыгы мына моорекинтип ачылып, жабылып отуруп, боордун ичиндеги өттөрдү сооруп, ылдый жиберип турат дегем.
Эми ошол функцияны бул өт баштыгы аткара албай калганда Кудай Таала бул жаратылыш эмне дейт? Эволюция деп коет. Бул организм ошого мындай көнүгүп башкача түзүлө баштаган, ылайыкталып түзүлө баштаган. Мына могуреки оң жагыңардагы иштин капталында жерде бул жоон ичеги башталат. Жоон ичеги чоң мондай секторлордон туруп ачып кычып буяктагы панкреатит жана өт баштары жарылып катастрофа боло баштаганда кылымдан кылымга организм эми өзүн ылайыкташтыра баштаган. Ошентип отуруп бир нече кылымда жоон ичеги кичирейип отуруп, анан мына 1,5 азыркы 10-кылымда эле адамдардын жоон ичеги айбандыкына, дарыга, жаныбарлардыкына окшошпой, адамдын мына буреки жоон ичегинин узундугу кыскара баштаган. Себеби жоон ичеги кичирейип отуруп, могурекинде болгон секторлор болгон. Примерно ар бир адамдын жоон ичегинин ар бир сектору мына сөөмөйүңөрдө, мына бул жерде бирөө турат. Сөөмөй башталган биринчи буунга момундай коюп туруп, экинчи баш бармагыңыздарды момундай койсоңор, ар бириңердин өзүңөрдүн жоон ичеңер мына момундай секторлар. Бул кандай чоюлалат? Бул момунтип чоюлалат жана момунтип чоюлалат. Бул ар бир мына буреки мен айткам өт баштыгы момунтип ачылып, жабылып отуруп, өттү соруп бояка 12-чегинин один тешигине алып келип куят дегем. Азыр болсо мына буреки жоон ичеги өт баштыгынын негизги ролу жоон ичеги. Бул жоон ичеги капталдан башталып, бул өйдө карай могуреки кабырганын кырына чейин бул канча сектордон турат? Мына бул жерден санай келсеңиз 20-25-26 секторго бөлүнөт. Андан кийин туурасынан кеткен бөлүгү деп аталат. Өйдө карай кеткен бөлүгү, туурасынан кеткен жагы дагы кайра 20-25-26 мындай секторлорго бөлүнгөн. Эми андан ары бул дагы ылдый кеткен бөлүгү деп аталат. Бул мына андан кийин сигмовидный кишечник деп аталат. Мындай S-образный болуп барып, анан көтөн чучук менен бүтөт. Бул жоон ичегинин ар бир секторун санап отурсаңыз, мына буреки бир өт баштыгынын ролун могуга чейин 20-25, буяка чейин 24-25, мындан ары 24-25, андан кийин муну сыгып туруп бок чыгарып кетүүчү жагын көтөн чучук деп аталат. Эми ар бир жоон ичегинин секторлору мынакей могурекиндей болуп 1,5 метр болгону менен бул бир өт баштыгынын ролун ар бир жоон ичегинин могу секторлору иштей баштайт. Бул мына жерден ички ичеги кирди, тамакты алып келди. Мына момунтип бул сыкканда өйдө берди. Бул жерден суусун соруп алды. Бул жерден бок пайда болуп атат. Мына заң пайда болуп атат да. Бул деген бул жерден суусун соруп алды, сыкты, өйдөнкү секторго берди. Кайра ачылганда мына бул ички ичегиден тартып алып атат өзүнө. Өйдөнкү сектордагы бул жерден суусун соруп алды, сыкты, өйдө берди. Кайра ачылганда ылдыйкы сектордон соруп алып атат. Мына ошентип отуруп, мына буреки жердеги ар бир сектор бир жолчун өт баштыгынын ролу мынага берилген. Ошондуктан азыркы современный адамдар жакшынакай өзүнүн позициясын бузбай жашаса, бул өт баштыгыбызда эч кандай проблема, оорулар болмок эмес. А биз болсо мына могуреки жерден сыгып кайра ачылганда ылдыйкыдан соруп отуруп, жоон ичеги бул соруучу биринчи функциясы жоон ичегинин узундугу 1,5 метр болуп, ошончо 70 канча бир секторлорго бөлүнгөн могу бөлүгү перистальтика деп коет. Сыгып өйдө жиберип, ылдыйкыдан кайра сыгып отуруп, бул жерден тамакты ар бир ички ичегиден тартып отуруп, мунун соргон күчү 12-ичегиден өт менен уйку безден келген фистал, мезим, панкреатиндер менен эрип, ашказандан келген 3 кислота менен эриген тамак ошондо 6 метр ички ичегиден ар бир 4-5 саат, ар бир 10 мүнөттө 16-17 сантиметрден буяка жылып отурат дагы. Эми могу жерден соргондо бул дагы өйдө соргон жагы күчөп отуруп, мына 12-ичегиден мындай тартканда, мунун күчү тартканда, соргон күчү тартканда 12 эл ичегинин өт күйүп аткан тешигинен боордун ичиндеги мына боор, мен айткам, боор өт иштеп чыгарат деген. Башында боордун миллион клеткалары чыгарып берген өттү чыгарып соруп келген түтүктөр, бул өт жыйнап келген түтүктөр деп айткам.
мына ошондон өт алып түшкөн түтүк деп айттым мына оорукуну өт алып түшкөн түтүк дедик. Бул 12 илчегинин одинин тешигине келип уйку безден келаткан фистал мезим панкреатиндерди алып келаткан түтүк менен биригип туруп мына 12 илчегиден эриткенден кийин тамак ички ичеге кетет деген. Эми ички ичеги эмне үчүн ички ичегиде оору дарттар аз? Себеби мына жаратылыш мына мощный бир өт баштыгынын ролун аткарган 70 сектордун сору жана ары түртүү функциясы, насос функциясын аткарган эң күчтүү жоон ичегини ички ичегиден кийин берген. Ошон үчүн биз көпчүлүк убакта 12 ичегинин оорусунан башка ички ичегинин нагыз өзүнүн оорусунун азыраак болуп атат жана ички ичеги көп анчалык кыйналбай турганы ошондон болуп атат. Эми ошондо эң күчтүү жоон ичегинин узундугу 2,5 метр, ошону ички ичеги бүткөн жерден ары карай жоон ичеги кетип атат. Эми ойлоп көрүңүз, бир эле өт баштыгы ошончо өт түтүктөрү алып келаткан түтүктү соруп, ачылып, жабылып, соруп отуруп бояка жиберип отурат. Мына ошонун күчүн мына жоон ичегинин ар бир секторуна берген. Эми ар бири мына сорду, суусун сорду, өдө берди, кайра ачылганда ички ичегиден соруп атат. Ошондо тынымсыз иштеп атканда бул кадимки конвейер сыяктуу тамак ар бир бояка жылган сайын одинин тешигинен жанынан тамакты тартып жакшынакай кетип атканда өт түтүктөрүндө жана уйку бездин ичиндеги түтүктөргө, боор жыйнап келген түтүктөрдө проблема болбой жакшынакай иштеп турган жоон ичеги экенин мына эми түшүндүңүздөр деп ойлойм. Жоон ичегинин биринчи функциясы биз эми билдик. Жоон ичегинин биринчи функциясы бул насос функциясы экенин түшүндүңүздөр. Эми бул жоон ичеги кандай иштейт деген орган. Жоон ичегинин ар бир секторунда бул жаратылыш деген бифидобактерин деген ар бир секторлордун ичинде мен жана көргөзгөн миллиондогон бифидобактерин болсо кишечный палочка деген биздин жандоочубуз, биздике жашоо берип аткан миллион кишечный палочкалар ошо ар бир сектордо иштейт. Мына алар мына уреке тамактан кислород жасайт жоон ичегиде. Ошон үчүн кислород бар жерде жоон ичегиде чирүү процесси болбойт. Эми ойлоп көрүңүздөр, ар бир сектор өзүнчө шаар дейли. Мына ошондо ар бир сектордун ичинде миллиарддаган кишечный палочкаларыбыз жашайт дагы. Эми эмне үчүн алар ушунчалык адамга жардам берген бактерияларды ушул жерге салган? Көрсө, моуреке ички ичегиден моунча эрип келген тамак, белогу, майы, минерал заттары, эң керектүү заттар канга сорулуп алынып, боорго кетет. Боор аларды керектүү заттарга айландырып, микромолекулаларга бөлүп, организмге жиберет. Ошон үчүн биздин ар бир органыбыз өзүнүн керектүү затын иштеп, татынакай иштеп турмак. Эми дагы бир эң жумушту ушул жоон ичеги берген жаратылыш. Көрсө, ар бир жоон ичегинин секторунун ичинде миллиарддаган кишечный палочка деген көзгө көрүнбөгөн, бирок микроскоптон көрүнгөн кишечный палочкалардан турат. Мына ар бир сектордо өзүнүн жашаса, ар бир шаарда канча миңдеген кишилер жашаса, ушул ар бир сектордо кишечный палочка деген бактериялар жашайт. Мына ошол кишечный палочкалар булар өздөрү эмнеден кислород жасайт? Көрсө, бул жерде 12 ички ичегиден жоон ичегиге чейинки ар бир сантиметр сайын сорулуп алып кеткен керектүү заттардан калганы бул тамактын саманы деп аталат. Мына кыргызча которгондо. Мына ар бир тамагыбыз, мисалы дан азыктары, бардык тамактар эмнеден башталып атат? Жана чөп чар өсүмдүктөрдөн көбүнчө келип атат. Эми ошондо могу жалбыракты алып туруп, аркы лампочканын ар жагынан карасаңыз, мондай муундары бар ошонун. Мына ошону клетчатка деп айтат. Клетчатка бул жалбыракты жана формаларды берип, монтип иштетип турган клетчаткалардан турат. Эми муну деген баягы жалбырактын үстүнө ашказандагы кислотаны куюп, боордон келген өттү куюп, уйку безден келген фистал, мезим, панкреатин деген заттарды куйганда бул эрип кетет. Мына ошондо пипетка менен алып туруп айнектин үстүнө карасаңыз, миллиондогон жанагы жана чүчөгө окшоп кеткен миллиондогон ошо клетчаткаларга ажырап эрип кетет. Биз биринчи жолу электронный микроскоптон бул эмне дегенде, биз чүчөгө окшош экен дегенде профессор айтты. Сиздер
бул клетчатка жөнүндө сөз болуп атат. Мына азыр сиздерге мынабу глистти коем дедик. Глист анын жанында мындай бир карыш болуп чоңоюп көрүнөт тиги электронный микроскоптон. Ал эми ошол саман эригенде ойлоп көрүңүздөрчү. Көзгө көрүнбөгөн ушундай эриген жана чүчөккө окшогон клетчатка дегендерге самандын эң кичирейип кеткенине бөлүнөт. Мына ошол ар бир сектордо ошо клетчатка толуп турат дагы. Ошол биздин кишечный палочкабыз, ар бир сектордо жашаган бифидобактерин же болбосо кишечный палочкаларыбыз ошол клетчаткадан моунтип, иштеп, эритип отуруп ошолор менен келген тамактан кислород жасайт. Эми ар бир сектордо миллиарддаган кишечный палочка кислород чыгарат дагы. Ошол жерде чирүү процесси болбойт. Эгерде жоон чеги татынакай болуп, мына сүрөттө көрүнгөндөй болуп, 1,5 метр болуп, ар бир сектор моунтип кысып, жогоруп, кайра соргон функциясы ордуна келсе, анда биздин ичегибизде, жоон чегиде чирүү процесси болмок эмес. Муну деген эми дагы бир жолу кайталайм. Ар бир сектордагы Кудай Тааланын жасап бергенине таң каласыз. Ошол жандыктар, кишечный палочка деген бактериялар кислород жасайт. Эми булардын экинчи дагы эң сонун жумушу бар. Буга тагы таң каласың. Ошончо тамактардын баары келип, клетчатка жана ошону эритүүчү заттардын баары бул жерге келгенде, ошол ар бир секторго салган миллиондогон көзгө көрүнбөгөн кишечный палочка бактериялар мына андан гормон иштеп чыгарып атат.